Anın hidayeti üçün kelgen bolsa, anın tuğanlarına ne? Oşoğa düşman bolup kaldı. Mas bolup kalgan sebepten al düşman. Ağa itaat verilmedi. Al düşman bolup kaldı paygambarga. Emnege? Sebebi anın baylığı, anı hakikatli düşüngönden toz koydu. Baylıktan mas bolup kaldı. Baylıktın naşasından mas bolup kaldı. Adamlar baylıkka mas bolup kalıp paygambarlara karşı çıkar. Paygambarlara şunda adamlar karşı çıkar dedi. Onlarga baylık verilse, birlik verilse, onlar birlik menen baylıkka mas bolup paygambarlara karşı çıkar dedi. İlla qala mutrafuha. Biz qaysi bir ayetga paygambarly jönөтсөк, al jактагы baylar, biyler. Алар айтат эле, сендер алып келген нерсеңерге биз баш ийбейбиз. Ооба. Биз кабыл кылбайбыз аны. Эмнеге? Алардын байлыгы аларды акыйкатты түшүнгөндөн тоспойт. Байлык адамды акыйкаттан тоспойт. Mal жаман нерсе эмес байлык. Эгер бирок байлык адамды туура жолдон тосуп койгондо, ошондо байлык жаман нерсеге айланат. Ошон үчүн пайгамбарлар келип туруп бай болмогула, бай болууну арам кылган жок. Балким пайгамбарлар келип туруп, пайгамбарлар балким айтты, "Ал-мал ни'мал мауна." Байлык деди. Байлыk жашоодун эң чоң таяныч деди пайгамбар. Байлык жашоодогу муктаждарды бүтүргөнгө эң чоң таяныч. Адамдын заркы муктаждыгы байлык менен бүтөт. Болобу болбойбу? Базарга барып нерсе сатып алдың. Ооба. Алла Таала байлыкты жаратты. Байлыкты жашоодо таяныч кылды. Байлык жашоодо эң чоң таяныч, эң жакшы таяныч. Себеби байлыктын себебинен жеңилчилик келет жашоого. Экинчиден байлыктын себебинен акылар берилет. Себеби дүйнө акыларды бере турган жай. Жөн эле өткөрө турган, жашап турган жай эмес. Балким ооба, дүйнө өтүп дагы жатат. Ушул менен бирге дүйнө акыларды бере турган жай. Акыларды бере турган жай. Алла Таала акыларды берүү үчүн жан да берген, мал да берген. Ошон үчүн бизге денелик ибадатты да берген, бизге малдын ибадатын да берген. Ошондой эле денелик кызматтарды да берген. Адамдарга кызмат кыл, адамдарга жардам бер, адамдарга таяныч бол. Өзүңдүн малың, байлыгың менен да адамдарга жардам бер. Мал жана жан Алланын ибадат үчүн дагы жана махлуктун акысын берүү үчүн дагы. Ушул себептен Аллах Таала дүйнөнү акыларды бере турган жай кылып жараткан. Бул жакта акыларды беребиз. Дүйнө акыларды бере турган жай. Ахирет анын натыйжасын көрө турган жай. Эң биринчи акы Алланыкы. Эң биринчи акы Алланыкы. Эмнеге? Себеби Аллах аввал. Эң алгачкы. Аллахтан мурда эч ким болгон эмес. Аллах Антал аввал лейса qablaka shay. Sen eң алгачкысың. Сенден мурда эч ким болгон эмес. Эч ким жок эле. Аллах бар эле. Биринчи акы кимдики? Аллахтын акысы. Бул бизге сабак. Биринчи Алланын акысы эмне? Бул ибадат. Аллага ибадат кылгыла. Ибадатты туура кылгыла. İbadatты тура кылуу үчүн илим зикир берилди. İbadatты тура аткаруу үчүн илми зикир берилди. Эми ибадатты кандай кылабыз? Ошон үчүн биздин жашоо илим зикирдин негизинде өтсүн. Илим зикир биздин жашоого кудум эле поездге эки рельс сыяктуу. Poyezdin жүрүшү үчүн эки рельси керек. Анан поезд туура жүрөт. Эгерде эки рельс болбосо, анда поезд жүрө албайт. Эми поездге жол жок. Ушул сыңарында
Жашоонун эки релиси бул бирөөсү илим, экинчиси зикир. İlim үйрөнгүлө. Endi ilim үйрөнүү, zikir ошого амал кылуу. İlim деген жашоодогу өкүмдөрдү үйрөнүү бул илим, ошол өкүмдөрдү жашоого алып келип амал кылып аткаруу бул зикир. Ар бир Аллахтын өкүмүн аткаруучу зикир кылуучу пайгамбарыбыз айтты.